Тоғытері амансыздарбы? Сіздер менен студияда мен журналист Эрнест Кыязов. Нарын районуна караштуу Кеңеш деген айылдагы контейнер мектептин ачылышына аким баш болгон жергиликтүү атка минерлердин барып катышуусу коомчулукта, интернеттеги соц тармактарда катуу талкууга алынды. Facebook социалдык тармагындагы Искен Афиджанов деген блогер Кыргызстандагы контейнерден салынган мектеп менен Нигериядагы салынган контейнер мектепти салыштырып, Азил пост жарыялаган. Бектур Кыргыз. Жанагы контейнер мектеп ачкан жеп жутарлардын уналарын көргөндөр барбы? Ар бири 5 контейнерлик тебет болуш керек. Чолпонбек Абыкеев. Карышкырды канча тогузсаң деле токоюн кара болуйт дегендей болуптур. Обул башчы базардагы контейнерлерди сагынса керек. Марс Тулегенов. Абдан кызык эле окуя болду. Элеттиктер байкуштар билим алсак болду дегендей, же алар билим алса болду дегендей эле мамиле болуп калды. Бул убактылуу көрүнүшпү? Же көп жылга солучу нерсеби? Азаттык радиосунан мугалимдин интервьюсун угуп калдым. Ал айтат, буржуйка деген мештерди, анан электр жылыткычтарды беребиз дешти деп. Кагылайындар, нарындын шартында бул темирди ал буржуйка менен жылытыш кыйын го. Мамлекеттик талап боюнча бул негизи мыйзам ченемдүү көрүнүшкө жатабы? Мерим Сайдылканова. Биз эмнеге бардык нерсенин биринчи эле жаман жагын көрөбүз? Азыр өлкөбүздө бардык аймактарда мектеп жетишпейт. Көпчүлүгү эскилиги жетип урап калуу коркунучунда. Ал мектептерди кайра башынан оңдоо үчүн казнабызда акча жок. Болгон карызга алынып келген акчалардын баары сөздө эл үчүн күйгөндөрдүн курсагына кирип кеткен. Нарындагы урап калуу коркунучунда турган мектептин ордуна контейнерлер тургузуп, эч болбосо билим сапаты аксабай турсун деп кам көргөн адамга ыраазычылык айтуу керек. Ошол контейнерди дагы мамлекет эмес эл койсо керек. Окуучулардын контейнерде билим ала баштаганы жакшы болду. Бул көйгөйдү эл көрбөсө дагы деле мектеби жок ураган жерде окушмак. Эл көрдү, эр азаматтарыбыз кол суна баштады. Буюрса жаңы мектеп курулуп калар. Facebook колдонуучуларынын айрымдары кадимки эле контейнерлерден курулган ак үйдүн сүрөтүн жарыялай башташты. Какшы каралашкан посттордун арасында депутаттар муну көрсө, биздин үйүбүз контейнерден болуп калган го деп мандаттарын өздөрү эле тапшырып качып кетет болуш керек деген мыскылдуу посттор болду. Негизи Кыргызстанда табигый кырсыктын айынан ураган, жарака кеткен мектептер көп. Же эскилиги жетип, дуалдары чирип, окууга мүмкүн болбой калган мектептер дагы алыскы тоолуу райондордо бир топ. Нарын районундагы Тигил мектеп ошолордун бири. Болгону костюм кийип, галстук тагынып алып, кызыл-тазыл шарлары байланган контейнер мектептин фонундагы үстөлгө кой-коё олтурган атка минелер элдин кыжырын кайнатты көрүнөт. Жыргатып, кыйратып койгонсу олтургандарың кара деп чиновниктерди сөккөндөрдү, каккандарды туура эле түшүнүүгө болот. Бирок акимдин жообу биз кантип эле окуучуларды ошол контейнер мектепке окутуп коюп карап турат элек. Ал контейнер тек гана убактылуу арга болчу. Жаңы мектеп салуу планда бар, каралган деп маалымат каражаттарында мына ошонун ичинде биздин телеканалга дагы үн каткан. Эки багытта коюлду бул. Биринчиден окуучулардын коопсуздугун сактоо, экинчиден окуу процессин токтотуу максатына. Жана бул убактылуу иш экенин айтып, түшүндүрүп, чыдап бериңиздер деп элге жакшынакай түшүндүрүп тараганбыз. Интернеттеги уудуу кептен соң соц тармактагы активисттер кызуу талкуулардан кийин акимчилик акча таппай контейнер мектепке күнү түшүп калса, баарыбыз ынтымакташып ортого акча чогулталы, цемент, кирпичинен бери жиберели, ашар кылып жаңы мектеп салдырып берели деп гүлдөштү. Атүгүл өз ара уюшуп банк аркылуу акча которо башташты. Билим берүү агартуу жаатында илимий деңгээлде иликтөөлөрдү жүргүзүп, семинар, чогулуштарды уюштуруп келе жаткан Булан деген институт бар өлкөбүздө. Башкы офиси Швейцарияда жайгашкан ал уюмдун жетекчиси Чолпон Орозобекова ашар жолу менен мектеп куруу болбогон оокат экенин, анткени Т. Акаев кезинде дагы ашар кылынып салынган мектептер кийин тез эле биринен сала экинчиси кулап, жарака кетип, жараксыз абалга келе баштаганын айтып, Facebook баракчасына жазды. Достор, ашар жолу менен мектеп салабыз деп ашыкпагыла. Ашар жолу менен мектеп салганга болбойт. Аскар Акаев башкарган жылдары акимдерге ошондой буйрук берилип, дубандарда жүздөгөн мектептер ашар жол менен салынган. Алар 7-8 жылдан кийин кайра урай баштаган. Ошол мектептердин көбү учурда адам ыйлай турган абалда. Көбү чак кулап калган. Мамлекет мойнуна жоопкерчилик албай, курулуш нормаларды сактабай, мамлекеттин көзөмөлү менен салдырбай, ашар жолуна түртүп койгондо ушундай болот. Мектепти мамлекет салышы керек. Бардык курулуш нормаларды сактап туруп, 100 жылдык кылып салышы керек.
Билим берүү жаатындагы осолдуктар кийинки учурда өкмөткө чейин жетип, китеп басып чыгаруудагы коррупция, каталары көп басылган окуу китептери сыяктуу коомду кыжырданткан кырдаалга карабай креслосунда олтура берген министр Кудайбердиеванын абалына контейнер мектептин каңшары какаганга муштаган болду окшойт. Министр айым өз каалоосу менен кызматынан кетти. Эмоция, хайп аралашкан маалыматтык тоордо жашап калбадыкпы? Албетте, Кеңеш айылындагы контейнер мектеп жакшы көрүнүш эмес. Аргасыз көрүнүш. Кантип жылмалатып айткан күндө дагы бул чынында кейиштүү көйгөй экени бул факт. Өлкөдө андан башка дагы кебетеси кетип, кунары качкан мектептер бир топ. Бул дагы факт. Контейнер темасы саясий түскө дагы боелуп, илгери Кулматов деген азамат мэр Калыс Ордого сонун мектеп салып берди эле. А мына бүгүнкү бийликтин колунан ушинтип контейнер мектеп салгандан бөлөк эчтеке келбейт экен да деп дуулдатып атышат. Эми кызык эле элбиз. Мектеп салынабы, бала бакча курулабы, көпүрө салынабы, жол төшөлөбү, чоң имараттар тургузулабы? Аларга каражат президенттин, премьердин, мэрдин же дагы бир мамлекеттик башчынын жеке чөнтөгүнөн төлөнүп атыптырбы? Президент мектеп салып берди, өкмөт башчы оорукана куруп берди, мэр жол салып берди деп салтанаттарда ленталар кесилип, колдор чабылган менен элден чогулган салык мамлекеттик казынага түшөт. А казынадагы элдин акчасы жол салынсын, көпүрө курулсун, мектеп, бала бакча салынсын деп кайра эле элге жумшалып атпайбы? Муну кайсы бир жогорку кызматта иштеген же иштеп кеткен конкреттүү кишинин эрдиги, баатырдыгы, геройлугу катары сыпаттоо туура эмес го. Анан калса өлкөдө такыр эле мектеп, бала бакча курулбай, нарын тарапта гана бир контейнер мектеп курулгансып, ушу кантип болсун деп аяламга бакыра берүүнүн өзү туурабы? Контейнер мектеп деп эле кызматтан кеткен министрди баш кылып, акимин төш кылып, какшыктап эле жатып калдык. Бирок интернеттен Google деген оокатын чукулап издеп көрсөк, контейнерден түзүк эле көз жоосун алган кооз бир имараттарды, сонун объектилерди салууга болот экен. Каш айткан эле жери биздикилердин салган контейнери чет өлкөлүктөрдүн фантазиясына чында жетпей калган жагы бар. Это дом, сделанный из 40-футового контейнера смежного типа и полностью изготовленный из стали. С одной стороны дома мы разместили главную спальню. По бокам кровати на стенах расположены световые панели для чтения и комфорта в темное время суток. Системасы чирип бүтө жаздаган өлкөдө улам бирөө фотого тартып интернетке чыгара калган, жепирейген мектептин ордуна шаша-буша мектеп салуу, шаша-буша бала бакча салуу, шашып-бушуп оорукана салуу бул маселени чечкендик эмес. Бул тек гана баягы советтик доордон бизге мурас калган чоңдор көрсө урушат, бригадир көрсө тилдейт, директор билсе иштен айдайт деген сыяктуу Москвадан корккон, биринчи секретардан корккон мамлекетти алдоонун бир амалы. Контейнер мектеп темасы медиа айдыңда чоң сөз болуп атканда, кедей өлкөбүздүн керсейген байларына дагы кыйытылып сөздөр, ойлор айтылды интернетте. Биздин өлкөнүн миллиардерлери менен миллионерлеринин алды эли койгон электе китеп сатып байып, Мерседес мингенин жакшы билебиз. Арак саттырып, ун саттырып, контейнерлердеги кийимдерди саттырып, темирлерди саттырып байыган, атүгүл Forbes деген журналдарга чейин жарыяланып атага чыккан байлардын ар биринин декларациясын карап чыкпасак дагы, кыскасы байлары жок эмес өлкө экенибизди жакшы билебиз. Биздин байлар деле элге угузуп же угузбай, көрсөтүп же көргөзбөй жардам берип жаткандыр муктаждарга, карып мискиндерге, айыл кыштактарга дегендей. Бирок миллиардер деген кеп болсо эле, мына жеке менин көз алдымда өзү чоңоюп өскөн бүтүндөй бир айылдагы эскилге жеткен үйлөрдүн баарын сүрдүрүп жиберип, кайра жаңы зыңгыраган үй тургузуп, айылын жаңылап берген кытайлык бир миллионер
Илгери таң калсак таң калгандырбыз, азыр Мерседес минген миллионер көрсөк таң калбайбыз. Анткени миллионерлердин даража өлчөмү Мерседес менен өлчөнбөй калган. Байлыктын параметрлери башкача өнүгүп, башкача түс алган заманда жашап атабыз. Замандын агымы кандай нукта өнүкпөсүн, баягы суроо актуалдуу койдон. Байлыгыңды кайдан таптың? Тууру жол менен таптыңбы же ууру жол менен таптыңбы? Каяка сарптадың? Казино салдыңбы же айылыңа мектеп, мечит, оорукана салып бердиңби деген суроолор актуалдуулугун жогото элек. Тоготер ушул. Саламатта калыңыздар.